ыңырдап, провокацияга жол бербей, карап кетебиз. Бул жерде ар кандай саясий күчтөр, ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Өзүнүн тарабына адыялды тартам деген, бирок ага биз мүмкүнчүлүк бербейли. Korrupsiyani haqiqat el qo'rdalmasin. Korrupsiya bilan qamalgan yo'q. Alar chetidan aqtila ishladi. Kimlik qilgan beri Takov, Aqov, Урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн 14 февраль Бишкектин темир жол бекетинин алдында бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райма Траимовго карата соттун чыгарган чечимине нааразы болгон бир топ жарандык активисттер, иликтөөчү журналисттер баштаган топ коррупцияга каршы атайын митинг өткөрүп, ошол Эркиндик көчөсү менен Ала Тоо аянтын көздөй жүрүш жасап жатышат. Алардын негизги талаптарынын бири ошол Райма Траимовго карата соттун чыгарган өкүмү 260 миң сом гана айып акчасы менен сот залынан койоруп жибергендигине нааразы болуп, анын камалсын деген талаптарды коюшууда. Биз коррупцияны жеңе алабыз. Улан! Да, бир суроо, баягы 2 миллиард сом төкпөдү беле? Ошонун баягы 9 батир менен эсебин чыгарган болчу да, ушуга көз карашыңыз кандай? Чындап эле ошол мүлктөр ошончо сумма түзүш мүмкүнбү? Мен андай деп ойлобойм. Ал жерде Элдорадо деген соода борборун 6 миллион долларга баалап өткөрүптүр. Ал анчалык боло турган нерсе эмес. Өзүңөр билесиңер да, Элдорадону көрүп турасыңар. Бир чөйчөктөй болгон эле чакан имарат. 6 миллион доллар деген эмне деген акча? Андан тышкары 2 миллиардтын өзүнүн келип чыгышы күмөндүү. Кайдан чыкты 2 миллиард? Эмне үчүн 2 миллиард? Эмне үчүн 200 миллион эмес? Эмне үчүн 20 миллиард эмес? Ал ким аныктап койду аны? Журналисттер аныктап, далилдеп, факты менен чыгарып берген нерселер каяка кетти? Биз 900 документти Азаттыктын сайтына, Клубтун сайтына, OCRP'нин сайтына илгенбиз. Текшербейби ошолорду? 900 документ илгенбиз. Ошону текшерсин тергөө. Бул Садыр Жапаровдун риторикасы, Сооронбай Жээнбековдун риторикасына окшоп атат.